Bölünüp жарылуудун себеби эмне? Кээ бир адамдар элдин алдында коркунуч болуп коет да, жалгыз болгондо билгенин кылат. Кайсыл адамга 3 нерсе берилсе, Давуд алейхиссалату вассаламга берилген жакшылыктар берилипти. Аллах Таала ийгиликтерди бар го, бардык адамдагы бирдей нерсеге байлаган. Демек, Алла берген жакшылыкты мен өзүм кылганмын деп айтуу, бул Аллах Тааланын ачуусун келтирет. Бүгүнкү дүйнөдөгү эң бай адамдын колунда кармаган акчасы жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам шүкүр туурасында кылган хутбасы Ан Нуъман ибн Башир радияллаху анхума قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأعواد أو على هذا المنبر من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн минбарында туруп мындай деди: Кайсыл адам шүгүр кылбаса аз дүйнөгө, аз нерсеге, ал көпкө эч качан шүгүр кылбайт. Себеби шүкүр деген адамдын ичиндеги турган сыфат. Ал сыфат аз болобу кылынган жакшылык, көп болобу ошону баалай билет. Эгер кайсыл адамдын ичинде Аллахка шүгүр кылуу сыфаты болбосо, кайсыл адамдын ичинде шүкүр кылуу сыфаты болбосо, ага көп бересиңби, аз бересиңби айырмасы жок. Себеби анын ичинде шүкүр сыфаты жок да. Адамдардын берген жакшылыгын көрө билүү бул өзүнчө инсандын ичиндеги сыфат. Кандай эле адамдын кечиримдүүлүк адамдын сыфаты болгондой, кылган жакшылыкты көрө билүү дагы адамдын сыфаты болуп саналат да. Ошондуктан хадисте айтылат: "Мен лам яшкурин нас", ким адамдарга шүкүр кылбаса, Аллахка да шүкүр кылбайт дейт. Адамдардын кылган жакшылыгын көрө билип, ошол жакшылыкка рахмат айта албаса, ошол кылган жакшылыкка жакшылык мамиле кайтарбаса, анда Аллахтын кылган жакшылыгыны ал жакшылык деп санабайт. Эмне үчүн ушундай? Себеби адам экинчи бир адам кылган жакшылыкты мынтип ойлонот да, бул мага кылышка милдеттүү эмес эле. Бирок милдеттүү болбосо да ушунча кылды, ушунча жакшылык кылды, рахмат деп жүрөгүнөн ыраазы болот. Жана ал адамга жакшылык кылууга аракет кылат. Ошол инсан кийин Аллахтын берген жакшылыктарында мынтип түшүнөт да, Аллах Таала мага жакшылык кылышы милдет эмес эле. Бирок Аллах мага ушунча өмүр берди, жашоо берди, ден соолук берди, бала бакыра, үй бүлө берди. Аллахка шүгүр деп туура ойлоно баштайт да. А эгерде адамдар берген жакшылыкта берди да койду да деп койсо, эч нерсени берип койду да деп койсо, Аллахтын берген жакшылыгындагын, Аллахтын бизге берген байлыгын, өмүр, ден соолугунда, эми берди да болуш керек деп коет. Көпчүлүк адамдар айтат го, жашоодун талабы ушундай, өзү чоңоёсуң, анан кийин ушундай үй бүлө бала чакаң болуп калат деп элечи. Андай эмес, балки Аллах Таала ошону берип жатат. Ал эми Аллах Таала берген неаматка, жакшылыкка шүкүр кылуу деген нерсени ар дайым айтып келебиз, 3 нерсе деп. Биринчи, келген жакшылык Аллах Таала берди деп жүрөгүдөн ишенич тутуш. Экинчиси, ошол нерсени тили менен айтуу, Аллах Таала берди деп. Үчүнчүсү, ошону талаптагыдай Аллах берген жакшылыгыны Аллах каалагандай иштетүү, бул шүгүрдүн толугу болуп саналат да. Демек, биринчи шүгүр жүрөктөн, экинчиси тил менен, үчүнчүсү бүткүл дене менен боло турган болот. Мына ушул 3 нерсе качан аткарылганда шүкүр толук болуп саналат. Ошондуктан хадистин уландысында Пайгамбар алейхиссалату вассалам айтып жатат: "Ваттахаддус би ниъматиллахи шүкрун". Аллах Тааланын берген жакшылыктарыны айтып, сүйлөп туруш бул шүкүр кылгандык болуп саналат. Демек, Аллах берди мага үй бүлөнү, Аллах берди ден соолукту, Аллах берди байлыкты, Аллах берди жашоону деп Аллахтын берген жакшылыктарын айтып турса, бул дагы эмне кылат? Шүкүр кылган болот. Эмне үчүн? Жүрөгүдөн Аллах берди деп ишенип, эми тили менен айтып жаткан экен. Эми ошону талаптагыдай иштетип койсо, шүкүр толук болуп калат да. Ватаркуха куфрун. Ал эми Аллах берген жакшылыкты Алла берди деп айтпастан, Аллах Таалага таандык кылбастан унчукпай койду. Өзү ушундай болуш керек эле деп. Мисалы, көзүбүздүн көрүп жатканыбызды Аллах көргөзүп жатат деп айтпайлы, эми ушундай көзүм бар, көрүп жатам десе,
Аллахтын берген көрүү сезимини, бизге берген көрүү сезимине шүкүрсүздүк кылган болуп саналат. Же болбосо өзүнө ниспат кылса, өзүнө таандык кылса, кандайдыр бир жакшылык болсо, Аллах байлык берсе, ошону өзүгө таандык кылып алса. Карунга Аллах Таала байлык берди. Түрдүү байлык берди. Дүйнөдөгү эң бай инсандардын бирөөсү болду. Бүгүнкү күндөгү бай ал жөн эле өзүнүн акчасын өзү көргөн эмес, ал жөн эле сан айтып жүрөт. Бүгүнкү дүйнөдөгү эң бай адамдын колунда кармаган акчасы жок. Бардыгы жөн эле банкта, ал жөн эле сан айтып жүрөт. Ушунча менин акчам бар депчи. Кана көрсөтчү десең көрсөтө албайт, сандан башканы жазууду жазып. Аны мен да көрсөтөлүм, толтура узун саны жазам да, мына ушунча акчам бар. Ал санды эле айтып жүрөт. Карундуку казынасында карап көрүп турат эле да. Ошол Карун эмне кылды? Аллах берген байлыкты, Алла берди деп айткынын, Алла бергендиги үчүн зекетин бергин десе, утиту ала илмин инди, мен илимдүүлүгүмдөн мага берилди. Бизде айтып койдук, мен пешене терим менен тапканмын депчи. Ошондой мен өзүм тапканмын дегенде Алланын ачуусу келип, Карунду байлыгы менен жерге чөктүрүп жиберди. Бүгүн да Карун жерге чөгүп бара жатат. Демек, Алла берген жакшылыкты мен өзүм кылганмын деп айтуу, бул Аллах Тааланын ачуусун келтирет. Ачуусун келтирген менен биргеликте ошол Аллах берген жакшылыктан кур каласың. Аны Аллах Таала алып коет. Ошондон Алла сактасын, кээ бир инсандар больницага барбайт, оорубайт. Алла ден соолук берип туруп оорубай эле койсун. Бирок мен больницаны билбейм, мен такыр оорубаймын десе, Алла ушундай бир оору берет, тура албай калат да. Алла берген жакшылыкты Алла берди деп айтпаса ачуусу келет. Балаңызга шоколад берип туруп, ким берди десе, соседиңиз айтса, кандай ачууңуз келет? Качан сага бердим, мен бердим го депчи. Алла берип атса, анан кийин мен өзүм таап алдым десеңиз, өзүм кылып алдым десеңиз, Алла кандай наразы болот? Ошондуктан Аллах Тааланын ниъматын Алла берди деп элдерге айтып туруу бул шүкүр болуп саналат. Ва амма би ниъмати раббика фахаддис. Аллах сага берген ниъмат жакшылыктарды сен айткын деп Алла өкүм берип атат. Ва таркуха куфрун, айтпай коюу бул шүкүрсүздүк болот. Вал жамаату рахматун, жамаат менен, эл менен бирге болуу бул рахмат, Алланын рахматын алып бара турган нерсе болот. Вал фуркату азабун, алеми бөлүнүп жарылуу бул азап болот. Ким жамаатты бекем кармаса, Алланын рахматы болгон бейишке жетет, жаннатка кирет. Ал эми кайсы инсан бөлүнсө, жарылса, анда ал инсан азапка түшөт. Бөлүнүп жарылуудун себеби эмне? Бөлүнүп жарылуудун себеби адам бир туура эмес өзүнүн бир максатын коет. Ошол максатыга жетпей калганда таарынып капа болот да. Ошол максатыга жетпей калганда бөлүнүш керек болот. Ошол үчүн мусулмандарды бөлүнбөш үчүн бир жол бар. Кандайсы? Биз жаннатка киришибиз керек десең, анда бөлүнө албайсың. Үчүн жаннатка кириш үчүн бирөө сыйлашың керек. Жаннатты талаш мен жетпей калдым дебейсиң, баарына жетет да. Бул дүйнөлүк бир нерсе максат коюп алсаң, ошону бирөө талашып калса, анан бөлүнүп жарынасың. Бул зам туура эмес бу. Анан сенин тартып алган адамдарды гыйбат кылышың керек болот, аларды жамандашың керек болот, анан авторитетин кулатып ордуна өзүң барып, анан отурушуң керек болот дегендейчи. Же болбосо баягы бизнесте конкуренттерди не кылып, бул мындай кылат, бунун товарын сапаты начар деп, аны бир нерсе кылышың керек болот. Эмне үчүн? Себеби сенин бул дүйнөдө талап кылган бир нерсең бар да. Жана ошондой эле Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын айтканын уктум деп Абу Зар Гифари радиаллаху анху айтат. Пайгамбар алейхиссалам хутба кылып жатып минбарда бул аятты окуду. Ималу ала Дауд шукра. Жасагыла Дауттун үй бүлөсү шүгүрдү деди. Шүгүр кылгыла деген жокто шүгүрдү жасагыла деди. Qalilun min ibadiyash shakur. Менин пенделеримдин өтө азы шүкүр кылуучу дейт. Шүкүр кыла турган пенде өтө аз. Дауд алейхиссалату вассаламдын үй бүлөсүнө шүкүрдү жасагыла дегендин мааниси Аллах берген жакшылыкты кайра Аллах каалагандай туура иштеткиле деп айтат муфассирлерчи. Ошондо сен шүкүрдү жасаган болосуң дейт да. Шүкүрдү жасоо бул денеге тиешелүү. Жана биз айттык го 3-чү бөлүгү деп ошол. Ошондо пайгамбар эсем ушул аятты түшүндүрүп мындай деп жатат. Ман утия саласан фақад утия мисла ма утия Дауда. Кайсыл адамга 3 нерсе берилсе, Дауд алейхиссалату вассаламга берилген жакшылыктар берилиптир. Дауд алейхиссаламга пайгамбарчылык берилди.
Давуд алейхиссалату вассаламга бийлик берилди. Давуд алейхиссалату вассаламга байлык берилди. Сулайман алейхиссалам баласы пайгамбар болду. Ал дагы падыша болду. Ал дагы эмне болду? Бий болду. Ал дагы бай болду. Ушунча чоң падыша болду. Андай падыша андан мурда дагы, андан кийин дагы келбейт. Себеби ал бүткүл жаныбарлардын баарын падышасы эле, жиндерди да башкарган падыша эле да. Башка андай падыша келбейт. Кайсыл үч нерсе берилсе, бизге ошондой нерсе берилген болуп калат. Биринчиси, хашияталлахи фиссирри вал алания, жалгыздыкта да, эл алдында да, эл барда да, жалгызда да Алладан коркуу келсе. Кайсыл адамдын жүрөгүндө Алладан коркуу болсо, ал коркуу жалгыздыкта да Алладан корксун, эл барда да Алладан корксун. Өзү коркуу деген сыфат инсандын жүрөгүндө болот. Ал жалгыз турса да корко берет, ал эл менен болсо дагы коркот. Бирок кээ бир адамдар элдин алдында коркунуч болуп коет да, жалгыз болгондо билгенин кылат. Ошондуктан айтып атат, чыныгы коркуу деген элдин алдында дагы, жалгыздыкта дагы бирдей боло турган инсандын сыфаты. Экинчиси вал адла фил гадаби вар рида, ачуун келгенде же сүйүнүчтүү абалыңда дагы адилеттүү кыла алсаң. Адилеттүүлүк ушул эки убакытта туура эмес кетип калат. Кандай? Ачууланып турган убагында капаланган, жаман көргөн адамга туура эмес чечим чыгарып саласың. Сүйүнгөн убагында жакшы көргөн адамдын пайдасына чечим чыгарып саласың. Ошондуктан муфтилерге жана казыларга ушул эрежени койгонда, ачууланып турганыңда маселе айтпа дейт. Ачууланып турган убакта чечим чыгарба дейт. Акылың толук иштебей калат дейт. Ал эми өтө катуу сүйүнүп турган убакта дагы маселе айтпа дейт. Эмне үчүн? Тамашалап туруп бир нерсеге уруксат берип жүрөсүң. Сеп сүйүнгөнүңдөн күлүп жатканда байкабай калып. Же казы дагы, сот дагы эмне өтө сүйүнүп турган убакта ал чечим чыгарбасын дейт. Туура эмес чыгарып коет дейт. Ал эми кайсыл инсан ачуусу келгенде дагы, ал эми ыраазы болуп аябай сүйүнүчтүү убакытта дагы туура чечим чыгара алса, демек бул дагы эң чоң жакшылыктардын бирөөсү. Ал эми үчүнчүсү вал каста фил факри вал гина, кедей болсоң да, бай болсоң да орточо кыла алсаң. Ал дегендин мааниси кедей болгон мезгилиңде эч нерсе эч кимге иштетпей, битир болуп, сараң болуп бербей койсоң болбойт. Тескерисинче эмне болуш керек? Бай болгондо чачып салбай, кедей болгондо такыр эле катып калбай, орточолукту кармаш керек. Бай болгондо дагы эртеңки күндү ойлоп коюш керек. Кедей күн болушу мүмкүн бул байлыктан кийин. Кедей болгондо эле эч нерсе сага байлык келбей, ачка кала тургандай болбой, сен кичине берип тургунуң. Себеби мунун артында дагы байлык келиши мүмкүн. Демек, кайсыл адамга үч нерсе берилген болсо, Давуд алейхиссалату вассаламга берилгендей чоң жакшылыктар берилиптир. Биринчиси, жалгыздыкта да, эл алдында да Алладан коркуп жүрсөң. Экинчиси, ачуулансаң да, сүйүнгөн учурда дагы чечим адилеттүү чыгара алсаң. Үчүнчүсү, кедейликте дагы, байлыкта дагы орточо жүрө алсаң. Кедей болгондо чөгүп кетпей, бай болгондо көбүп кетпей, орточо боло алсаң, мына ошондо Давуд алейхиссаламга берилген чоң жакшылыктар берилген болуп турат. Караңыздар, бул жеңил эле нерсе экен. Бул бир байлыкка же бийликке байланышкан нерсе эмес экен да. Мисалы, бир адам бийликке жетсең кыйын да, жете албай кыйналасың, бийлик аз эле болот, бийликти талашкандар көп болот. Алладан корку ар бир инсандын жүрөгүнө тиешелүү нерсе экен. Жүрөгүбүзгө Алладан коркуусун алып келелик. Адилеттүүлүк сыфат алып келелик. Кедей болсок да, бай болсок да орточолукту кармайлык. Демек, Аллах Таала ийгиликтерди барго, бардык адамдагы бирдей нерсеге байлаган да. Бардык адам Алладан коркалат, адилеттүү боло алат, бардык адамдардын колунан келет, кедейликте да, байлыкта да орточо жүрө алганга. Мына ушул нерсени Аллах Таала баарыбызга жеткизген болсун. Себеби бул нерселер байлыкка байланган эмес, ким бай болсо бактылуу болот депчи. Балки ушул жүрөктүн сыфаттарына байланып тур. Аллах Таала баарыбызды ушуга жеткизген болсун. Субханакаллахумма